Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз калкым. Баарыбызга улуу жараткан тынчтык, ыйман берип, элибизде, жерибизде дайыма тынчтык болсун. Мамлекетибизге Аллахым өзү жардам берсин. Кыргыз эли кандай кыйынчылыктар болбосун, баарын кеңешип кескен. Ошон үчүн биздин бабаларыбыз айткан, кеңешип кессең бармак дагы оорубайт, ооруну да сезбейсиң деген. Ошондуктан биз азыркы абалда тирешүүлөрдү күчөтпөш керек. Эмне үчүн биз өзүбүздүн бизнесмендерди куугунтукташ керек? Эмне үчүн биз өзүбүздүн мамлекетте мына кызмат кылып аткан завод, фабрикаларды куруп, базарларды куруп аткан бизнесмендерди биз кууш керек. Биз мындай кылып буларды куа турган болсок, булар башка мамлекетке барып завод, фабрика курат. Мына акчалары ошол жака түшөт, налогдор ошол жака түшөт. Биз эч убакта өнүкпөйбүз. Бир да мамлекет өздөрүнөн чыккан миллиардерлерди куубайт. Мына Кытай болсун, Америка болсун, Россия, Европа бизнесмендерди, байларды колдоп, кубаттап, ошо мамлекеттин ичинде завод, фабрикаларды курушка, наоборот, шарт түзүп берет. Биз ошондуктан чукубай, бири-бирибиз менен тирешпестен биз ынтымакка келели. Бул президентибиз ушу бардык саясатчыларды, бизнесмендерди чогултуп, өзү бир кеңешип, ошолорго бир жакшы насыйка айтып, ошолорго кыргыз мамлекетинин өнүгүшү үчүн 7 областка кандай иштерди, кандай заводдорду куруш үчүн аларга биз ошондой программаларды берип, аларды биз иштетиш керек. Кайсы мамлекетте миллионер, байлар көп болсо, ошол мамлекет гүлдөө өсөт. Экинчиден, өзүбүздүн бизнесмендер курган завод бул биздики, кыргыздыкы болуп калат. Келечекте ушул жерде алар жашайт, небирези, чебирези жашап, кыргыз мамлекетте калат. Башка жактан келген байлар курса, бизнесмендер, алар эртеби кечпи кетишип калат. Акчасы да кетет, бизге эчтеке калбайт. Ушуну биз терең ойлонуш керек. Эч убакта биз ушундай бизнесмендер менен тирешсек жакшылыкка жетпейбиз. Себеби бул практикада дүйнө жүзүндө ушундай. Керек болсо ошо ислам өлкөлөрүндө, Саудияда мына бай мамлекет, Катарда кандай бизнесмендерди колдошот. Мына биз эски жараларды чукубаш керекбиз. Болбогон кичинекей жараларды чукуйм деп бөрк ал десе баш алып, көзүндө түшкөн чаңды чуку десе көзүн чукуп албастан биз уялыш керекбиз. Биз терең ойлонуш керекбиз. Биз ынтымактуу болуш керекбиз. Ошон үчүн бабаларыбыз айткан, ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы деген. Бири-бириңди жакшы адам, бири-бирин ылдый болсо жөлөк өбөк болот, өйдө болсо жөлөк болот деп бабалар айтып келген. Ошон үчүн дайыма биз ынтымактуу болуп, биз жеңиш керекбиз. Бизге муну Азаттыктын журналисттери бир жакшылык алып келбеди Кыргызстанга. Кыргызды кыргызга кайрап, кайсы бир Кыргызстан бир чыгаан жигит чыгып, ушундай базар, фабрика, ушундай иштерди кылса, сразу ошолорду чукуп чыгып, буларга биз өнүкпөш керекбиз. Биз ошо көз каранды болуп, еврейлерге, ошолорго кем багал болуп, биз ошолордун бизнесмендерин карап отуруш керекбиз. Булардын максаты мына ушул. Ошон үчүн ойлонгунум кыргызым, биримдикте болгун. Бизге чет жактан акча алган журналисттер эч убакта жакшылык алып келбейт. Биз ойлонуш керек. Дагы жана чоң газатты келип каржылап, чоң газатты муну ушундай сөздөрүн монтаждап, аларга кубат берип аткан ошого чет жактан көз карандысыз уюмдар болуп атат. Бул ойлонуш керек. Мына Акаевди да жок кылган ошолор, Бакиевди да жок кылган ошолор. Мынакей бүгүнкү бийликти дагы булар ичара аркылуу бир тирешүүгө алып барып атат. Ошон үчүн мен Сооронбай Жээнбековго кайрылат элем. Муну ушундай журналисттерди бир
иреттеп, тарбияга чакырып, буларды мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, кыргыздын гана кызыкчылыгы үчүн иштей турган бир деңгээлде чектеп коюш керек эмес. Биздин президентибиз, премьер-министрибиз, генеральный прокуратура, МВД, ГКМБ бардыгы мына ушулардын бардыгы мына ушуларды көзөмөлдөп эң кабарды тарката турган бул журналисттер. Ошон үчүн журналисттерди бир бекем кармап, мамлекеттин гана кызыкчылыгы үчүн иштей турган кылыш керек. Мына Россияны алайлы, Өзбекстанды алайлы, Казакстанды алайлы, Европаны алайлы, мына Турцияны алайлы, журналисттери мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн гана иштейт. Ошон үчүн келгиле ынтымактуу болойлу, чукубайлы, жоголгон байлык табылат, жоголгон тууган табылбайт дейт. Биз ошон үчүн болбогон нерсе менен тирешпейли, чукушпайлы. Мына 2 жылдан бери Райым Матраимовдор казылышып атат. Мына эми Кубанычбек Жумалиевге казылышып атат. Мына Аскар Салымбековго да казылышты. Мына биздин ушул өзүбүздүн байларга азылбайлы. Биз ынтымактуу болуп чечейли. Биз кыргызбыз, бардыгын кеңешип кезели. Биз бөлүнө берсек болбойт. Ар кимдин баласы өзүнө ай көрүнөт экен. Карга дагы баласын аппагым дейт экен. Кирпи баласын жумшагым дейт экен. Муну ушундай экен да. Ошон үчүн биз тирешүүнү жоюп, биз ынтымакта бир өнүгүү өсүш керек. Келгиле эли журтум ынтымакта бололу. Бай кедей дебей бөлүнбөй, ошо Кудай берген байлардын байлыгын эл үчүн иштетишсин. Элибизге фабрика, завод ушундайлар бир иштерди түзүп берсин. Акча өзүбүздө калсын. Бири-бирибизди куугунтук албайлы. Бийлик дагы буларды колдоп кубаттасын. Ошондо өнүгөбүз, өзөбүз. Рахмат.